Бүгін бұл жөнінде абдан көп сөз болды. Президент та сөз қылды. Ошол жақтағы сыйлық алғандардағы кейін сыйлық алғандан кейін атайын бір-бірін құттықташып отқанда сөз болды. Абдан татықты адамдар алды. Мен де ойлаймын, абдан татықты адамдар алды. Мен ошолордун арасында тұрып, өзімді аябай сыймыктандым. Ушундай Кыргыздын чыгаан апалары, ер азаматтары сыйлық алып атканына. Бұл сыйлықтың Шумага берилген эл артисти деген наам бул өтө чыгармачылыкта өтө жогорулагы белги болуп саналат. Мен ошо элиме чоң ыраазычылык билдирем. Бул элдин колдоосу менен жана биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ошол эл артисти деген наамга таттуу болуп турам. Эми бул чыгармачылыктын түбү жок дегендей көп нерсенин баарын жаратса болот. Эми ошол 3-4 жылдан бери келаткан иш-чара боюнча айта турган болсом, сөзсүз бул көчмөндөр оюндарынын тийиши бар болсо керек. Андан тышкары башка мамлекеттерде өткөргөн, Сауд мамлекетинде өткөргөн көчмөндөр ааламы жана ошондой эле бул жакта коюлуп аткан. Эгерде бир жылдын кылынган жумуштар жөнүндө айта кете турган болсом, былтыркы жылдан баштайлы ошо көчмөндөр оюндары бүтөрү 2018 бүтөрү менен эле ошонун аягында ошол 2019-дун баш жагында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин театралдаштырып, ошол Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын күчү менен жогорку деңгээлде белгилегенбиз. Ал бүтөрү менен эле ошол Сауд мамлекетине, Саудияга деп атайын көчмөндөр ааламын даярдап, ошол жактан жогорку деңгээлде өткөрдүк. Бул чоң Кыргыз элинин жетишкендиги деп ойлойм. Андан кийин келип дүйнөлүк эпостор фестивалын өткөрдүк. Бул жакта бул биздин мамлекетти ушул эпостардын мамлекети деп таанып окумуштуулар атайын резолюция кылып, ушул жерде 5-чиси өттү. Аны да жогорку деңгээлде көп мамлекеттин катышуусунда өткөрдүк. Андан кийин ошол ШОС мамлекеттеринин президенттеринин 12 президенттин катышуусунда биздин мамлекетте белгилеп, аны дагы бир өзгөчө өткөрө алдык десек болот. Башка мамлекеттерден келген өнөрпоздордун жардамы менен чогуу өткөрдүк. Андан кийин ошол Чыңгыз Сүймөнкул Чокморов агабыздын 80 жылдык мааракесинде мамлекеттик деңгээлде өткөрдүк. Комузчулар күнүн өткөрдүк. Президенттик балатын өткөрдүк. Андан тышкары өзүбүздө макалар чыгармачылык тобу менен 5 сериялуу фильм тарттык. Макалдар менен турган ошол 20 сериясы болду. Анан азыркы убакта ушу Москвада Большой театрда, чоң театрда боло турган Кайчылаш жылдын ачылыш аземин даярдап атабыз. Бул биздин Кыргыз Республикасынын президенти менен Россия Федерациясынын президентинин катышуусунда болот. Ушундай даярданып жатабыз, ушундай чыгармачылык иштер менен алектенип жатабыз. Эми келечекте бул берилген наам жөн эле эмес, бул наам бизге күч кубат берет деп ойлойм. Жана мойнубузда абдан чоң бир жоопкерчилик пайда болду. Бул наамды көтөрүп жүрүш үчүн дагы көптөгөн жумуштарды кылыш керек деп ойлойм. Эми жаңы күч менен жаңы жакшы нерселер жаратабыз деген ойдомун. Бир жылда мен көбүнчөсүн концепцияларын коюлган тапшырма боюнча бир 10, 20, 30га чейин бир коюлум коем. Ошонун ичинен бир 10-15 концепциясын жардам берем. Сценарийлерин сценаристтер жазышат. Мен баягы койгон режиссура тарабын гана карайм да. Жок, Кудайга шүгүр, эми бул режиссерлук эмгек көп, баягы күчтүү, көп убакытты талап кылгандыктан бүт бардыгы, мисалы үчүн мен жеке маданият чөйрөсүндө иштесем дагы бүт баары түшүнүк менен мындай карасат, жетиштүү, жакшы деп айтар элем. Мен 2014-жылы башкы режиссер болуп келгем, ал эми 2016-жылы кайра көркөм жетекчи, Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын көркөм жетекчиси болуп иштеп келатам да азыр.
берилет да, ошо эмелерди сөйлөсөңүз. Мамлекеттик иш-чаралардын көбүн жасап жүрөм. Жана Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын жумушу менин мойнумда. Чыгармачылыктын 505 адам бар. Ошол жакта кылынып аткан жумуштар. Мына 18 январда мындан 2 күн мурун биздин президентибиз келип, ошол Эл ырчысы эстебес тобунун концертин өзүнүн каалоосу менен келип көрүп кетти. Дайыма ушул биздин коюлган чыгармалар дагы аншлаг менен өтүп жатат да. Бул мамлекеттик иш-чарадан тышкары көптөгөн жумуштарды кылып атабыз. Негизи мындай кыйынчылык жаратпайбы? Баягы сен өзүң сырттагы немеңин дагы пландарың ишке ашпай калуу үчүн кыйналган Сөзсүз ошондой өзүңдүн баягы алдыңа койгон максаттарың дагы болот. Ага биз аракет кылып баратабыз, бирок убакыт өтө берет экен. Көптөгөн баягы чыгармачылыктын ар тарабынан аракет кылып иштеп жүрдүк эле. Мисалы үчүн кол өнөрчүлүк боюнча музыка менен актерлук кесип, же өзүң тартам деген кинолоруңдун баягы ойлор кичине артка жылып баратат да. Анткени убакыт өтүп атат. Анткени мамлекеттик тапшырма деген мамлекеттик тапшырма Маданият министрлиги же өкмөттөн же аппарат президентинен берилген тапшырмалар менен азырынча иш кылып жатабыз. Бул жаман эмес деп ойлойм. Кудай буюрса өзүбүз койгон максаттарды да аткарабыз деген ойдомун. Мен сагынып атам, аябай сагынам. Мисалы үчүн мен ошол мастерскойум азыркыга чейин турат. Эчтекесин бузган жокпуз, ошол бойдон турат. Бирок эми убакыт келсе сөзсүз жазап, аны да өнүктүрөбүз деген ойдомун. Маданият министри болуп калбадыңбы бир азыр элечи? Анан азыр жаш министрдин кылып аткан эмесине кандай көз караштасың? Маданият министр жаштык кылып атат деп атат, же сенин көз карашыңда кандай иштеп атат да? Мен мурун эгерде Маданият министрлигинде министр болуп иштебегенде айтмакмын, мындай тигиндей деп ар кандай сөздөрдү айтышым мүмкүн болчу. Бирок мен өзүм башыман өткөндөгү мен антип айта албайм. Азамат Капаровичтин иштеп атканын көрүп атам. Абдан татаал, оор жумуш министрлик деген. Анын үстүнө бул 3 тараптуу да, маалымат, маданият, туризм деген 3 мисалы үчүн Кытай мамлекетинде бул 3 чоң министрлик да, а бизде бир эле министрлик. Ошонун баардыгын иш алып барыш жана ушундай бир көп көйгөйлөр көп да. Мисалы үчүн ошол эле айлык маселеси, же аспаптар, же декорациялар, же ушул маданиятты өнүктүрүү боюнча атайын проектилерди иш жүргүзүш бул абдан кыйынчылыкка турат. Ошого карабай иштеп аткан азаматка мен ийгилик кааламакчымын. Иши жакшы деп айтар элем. Маданият министрлигине жалактуу эмес же сыйлык тапшыруу, сатуу дегендерчи сенин учуруңда ушундай болгон жокпу, катталган жокпу? Баягы сатып алат экен, сатат экен. Ол кийинки 3-4 тапшырылышта мындай элдерде мындай талкуу жүрбөй калды. Аны интернеттен эле билсе болот. Эгер туура эмес берилип калса же мындай элдердин өздөрүнүн ойлору болсо көптөрү жазып аткан. Мында көп деле андай деле болгон жокко деп ойлойм. Ойлоп көрсө анда татыктуулар алып атат деп ойлойм. Мен карап көрдүм, бүт бардыгы 82 жаштагы, 83 жаштагы апалар эмгек сиңирген ишмерди алып атышат. Булардын эмгеги мурдан эле өткөн. Анан мен да өзүм ойлойм, мен өзүм эл артисти алганыма, бирок канча жылдан бери иштеп, менден дагы көп мээнеттери өтүп, татыктуу адамдар дагы бар. Ошолор каралбай келатат. Ошолор каралып, татыктуулар алса, элдер ыраазы болот деп ойлойм.